Аппарат депутаттарға айтсаңыздар келишин залга. Урматтуу депутаттар, каттоодон 53 депутат өттү. Кворум бар, жумушубузду баштасак болот. Экинчи маселе боюнча чакырылгандар келдиңиздерби? 2022 жылдын 13 июнда Нур-Султан шаарында кол коюлган 2014 жылдын 23 декабрындагы Евразия экономикалык бирлигинин алкагында медициналык багытындагы буюмдарды жана медициналык техниканы жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптерин жана эрежелери жөнүндө макулдашууга өзгөртүү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору 3 окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар: Атажанов Рысбек Исламович, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Мамадалиев Тилек Абдыганович, саламат сактоо министринин биринчи орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Рысбек Исламович, сөз сизде. Чоң рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, 2022 жылдын 10 июнунда Нур-Султан шаарында кол коюлган 2014 жылдын 23 декабрындагы Евразия экономикалык бирлигинин алкагында медициналык буюмдарды жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууга өзгөртүү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3 окууда 2023 жылдын 6 февралында эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында каралган. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мыйзам 3 окууда каралып атат. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет төрагасынын орун басары Чоң рахмат. Атажанов Рысбек Исламовичке сөз берилет. Урматтуу депутаттар, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана 3 окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Аппарат каттоону ачып коюңуздар. Добуш берип болот. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, 3 окуудан добуш бериңиздер. Макул 54, каршы жок, баары 54, катталды 58. Мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, 3 маселеге өтөбүз. 2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору 2 окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар: Атажанов Рысбек Исламович, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет төрагасынын орун басары. Чакырылгандар: Ибраев Талайбек Омукеевич, энергетика министри. Сөз баяндамачыга берилет. Чоң рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар,
2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы электр энергетика секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда комитеттин жыйынында каралган. Урматтуу депутаттар, суроо берсеңиздер болот. Энергетика министри ушул жерде отурат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам экинчи окууда каралып атат. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуу үчүн Атажанов Рысбек Исламовичке сөз берилет. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Аппарат каттоону ачыңыздар. Жабыңыздар каттоону. 61 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун добушка коем, экинчи окуудан. Добуш бериңиздер. Макул 56, каршы 1, бар 57, катталды 61. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Төртүнчү маселе. Чакырылгандар келиштиби? Аппарат. Төртүнчү маселе боюнча. Төртүнчү маселе. Сиздерде 5-чи деп жазылып калган. Анткени ар кандай маселелерди болсо биз алып салдык да. Ошон үчүн 4-чү маселе. жылдын 8 июлунда Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жөнүндө өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын климатка туруктуу суу менен камсыздоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын климатка туруктуу суу менен камсыздоо долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет, 3 комитет караган. Баяндамачы Рамотов Мурат Садинович, айыл чарба министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Мурат Садинович, сөз сизде. Рахмат, Нурбек саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сиздердин астыңыздарга сунушталып келген Кыргыз Республикасына климатка карата суу менен туруктуу камсыздоо долбоору Европа өнүктүрүү жана реконструкция банк тарабынан Кыргыз Республикасына 17 миллион 87 миң 870 миллион еврону бөлүп берүүнү караштырат. Анын ичинде бул 14,13 миллион евро кредит жана грант бул 3,74 миллион евро. Төлөө мөөнөтү 15 жыл, жеңилдетилген мезгил 4 жыл, кредитке карата өзгөрүлмө пайыздык ставка колдонулат. Ош областына Араван Акбура каналын модернизациялоо боюнча курулуш иштерин жүргүзүү үчүн жалпы суммасы 17,87 миллион евроны түзгөн кредит жана грант жумшалат. Долбоор Араван районунда сугат суунун кескин жетишсиздигинен демилгеленген.
Ак Бура дарыясынын жээгинде жайгашкан Папан суу сактагычында Араван районунун жерлерин суу менен камсыз кылуу үчүн жетиштүү көлөмдө суу ресурстары бар. Керектүү суу ресурстарын жеткирүү үчүн Араван Ак Бура каналын модернизациялоо иштери пландалууда. 1965 жылы курулган узундугу 31,3 километр болгон Араван Ак Бура каналы аркылуу Кара суу жана Араван райондорундагы 15.698 гектар сугат жерлерин суу менен камсыз кылат. Иштин бүткөрүлүшү менен каналдын өткөрүү жөндөмдүүлүгү секундасына 8 кубометр суу көбөйөт. Жана бетондон улам каналдын суунун коромжу болушун азайтат. Иштин бүткөрүлүшү менен Кара суу районундагы 5715 гектар аянттагы, Араван районундагы 9983 гектар аянттагы жерлерин суу менен камсыз болушун жана Каттасай, Кеңсай, Көлбагара массивтерин 6220 гектарын суу менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мындайча айтканда, жалпысынан 21 000 гектардан ашык камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондорго өнүктүрүү боюнча комитетинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдугу алынган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 22 жылы 28 июндагы 360 буйругу менен 2022 жылдын 8 июнунда 14,13 миллион евро суммасына кредит макулдашууга жана 3,74 миллион евро суммасына гранттык макулдашууга Кыргыз Республикасынын атынан Кыргыз Республикасынын финанс министри тарабынан кол коюлган. Бул макулдашуулардын шартына ылайык алар ратификацион процедураны өткөндөн кийин күчүнө кирет. Сиздерден Кыргыз Республикасынын климаттык шарттарга туруктуу суу менен камсыздоо долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы ортосундагы кредиттик макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алууну жана 22 жылдын 8 июлунда Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасына климаттык шарттарга туруктуу суу менен камсыздоо долбоорунун алкагындагы Кыргыз Республикасы жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн гранттык макулдашууну колдоп коюңуздарды суранып келдик. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Дастан Артбековичтин микрофонун күйүс бергиле. Рахмат, мен тактоо иретинде. Азыр сиз айтып кеттиңиз да 3 миллион 74 миң кредитпи? Же грантпы? Микрофонду күйүс алып айтып сүйлөсөңүз. Бул жалпы сумма 17 миллион 870 миң болсо, анын ичинен бул кредити 14,13, ал эми грант болсо 3,74 миллион евро. Бизде 3 миллион 740 миң евро деп жүрөт да, кагазыбызда. Туура, бул грант. 3 миллион 740. Туура. Сиз азыр 3 миллион 74 миң деп алдыңыз да? Кечиресиз. Баяндамаңызда. Кечиресиз, 3 миллион өтө маанилүү 740 анткени. миң евро. 3 миллион 740 миң евро. Туурабы? Туура. Тактоо иретинде. Анан ошонун жанагы комиссия дейт да, 141 миң 300 евро комиссия кармалат деп жазылып атат бул жерде. Туура, бул бир разовый төлөм аныкталган долбоордо. Эмне болгон комиссия? Төлөм, эмнеге төлөм? Кимге төлөйсүздөр? Бул эме банкка төлөнчү, бул эме разовый төлөм. Азыр сизге так айтайын. Кимге төлөнөт? Бул негизи Минфинге тийиштүү, бирок жалпысынан айта турган болсок туура, бул разовый комиссионный сбор 141 миң 300 евро. Бул бир төлөм кайра кайтарылат да, ошондо жалпысынан туура 13 миллион 988 миң 700 евро жалпы ошол иштерге. Түшүнүктүү. 141 миң 300 евро комиссия кимге төлөнөт деген суроо да, ким алат? Кимдин? Эми муну Минфин Айыл чарба билишиңер керек да, ошону силердин багытыңарга келип атат. Кимге жооп бересиңер? Саламатсызбы, Дастан Артбекович, финансы министринин орун басары Руслан Татиков. Бул төлөм Европа өнүктүрүү банкына төлөнөт. Европа өнүктүрүү банкынан биз и так деле процентке алып атпайбы каражатты, туурабы?
Анан 141.300 евроны алар эмне себептен кармап калып атат? Бұл деген разовый платеж. Бұл шарттар бойынша стандартный условиялар, да? Эми Стандарттық шарттар, да? Мурун эксперттерге, консультанттарга деп каралчы да. А сиздер азыр эми банк өзү берип алып кайра 141.300'ды кармап калган, бул таң калыштуу болуп атат да. Мен биринчи көрүп атам мындай операцияны. Дастан Артисбекович, буга чейин алынгандай эле баардыгы эле ошондой. Бул стандарттык шарттар. Силер эми ошону түшүндүргүлө, эмне себептен бул силер ошого макул болуп же кайдан чыккан бул процедура да? Алардан итек деле кредитке алып атабыз мына канча 15 жылга. 15 жылга алып туруп төлөмдөрүн төлөйт экенбиз процент менен. Аналар алдын ала эле берип аткан акчадан же ошо жанагы комиссиясын кармап калып атабы, процентный. Кандайча да ошону түшүндүрсөңөр? Негизи мен проектти колдойм, бирок могу акчанын каржылоо маселесине келгенде бир аз вопрос болуп атат. Дастан Артисбекович, бул жалпы шарт буга чейин алынган Европа өнүктүрүү банкынан ушундай. Руслан мырза, туура эмес. Сиз мындай айтып атасыз да, мурун да ушундай болуп атат. Мурун деле ушундай болгон, азыр деле ушундай боло берет деген болбойт да. Мен так сизге маалымат берип атамын. Эме сурап атамын. Кайдан ким алат? Банк эмне үчүн муну кармап калып атат? Кайсы услугасына кармап калып атат? И так мы проценты будем платить, правильно же? И все тогда 141.300 евро, за что это? За что? Ким жооп берет, жооп бербейсиң. Дастан Артисбекович, бул шарты боюнча ушундай. Бул башында эле ошо алынат. Буга чейин алынган кредиттердин баардыгы Европа өнүктүрүү банкы ушундай. Эч нерсе алмашылган жок. Кечиресиз, Руслан мырза, бул жооп эмес да. 141.000 бул 141 евро эмес, 141.000 чоң акча булчу. Муну да алышыбыз керек да, ошо каналдарга жумшашыбыз керек. Эми ошону алып атканда бир аз аракет кылбайсыңарбы? Же бир себебин түшүндүрүп бергиле. Могу услугасына кармап калып атат деп. Стандартты өзгөрткүлө анда болсо. Сүйлөшүүлөр тура жүргүзгүлө. Келгиле, эми кечегиден бүгүн жакшы иштейли, бүгүнкүдөн эртең жакшы иштейли. Иш кылалы да. Негизи кошумча, Дастан Артисбекович, ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде кошумча дагы 2 миллион 60 евро бөлүнүп атат да. Бул ошол консультанттар боюнча дагы ушундай проценттерге каршылык белгилендиргенден негизинде бул кошумча дагы грантовый кошулуп атат. Көрдүңүздөрбү, дагы консультанттарга өзүнчө болуп атат. Анан могу 141.300 евро банковский услуга дегениңиздер мен кошулбайм да. Алмаз мырза, Таласта жанагы Манас районунда канал бар. Азыр унутуп калдым. Кадыралы ата каналы. Ошондо карап коюңуздарчы реконструкциясын. Сөзсүз ал проектisi бүтүп атат, быйыл бүтүрсө эле биз сунуштайбыз. Биякта бир маселе 17 миллион 870 миң евро бул толугу менен курулуш иштерине эле жумшалат. 100%. Рахмат, кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу министрдин орун басары. Азыр ошол министр ушул жерде турду эле, өзү турса жакшы болмок. Биз өткөндө комитетте бир эмес 2 жолку жыйында ушул суроону койгонбуз, азыр көтөрүлүп аткан маселе. Эмне үчүн банкка жөндөн жөн, биз аны кайтарабыз кайра. Ошончо миң каражатты эмне үчүн банк жөн эле алып калып атат бизден деп. Биз Кыргызстанда болсо түшүнөт элек. Азыр өкмөт башчысы кетип калды, откат деген түшүнүктү пайда кылышкан булар. Татиков билет аны. Эмне үчүн берип атабыз биз аны? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз откат деп туура эмес айтып атасыз. Өзүңүз
3 жолу депутат болдуңуз. 3 депутат болгондо спикер да болдуңуз. Кредиттердин баарында ошондо алынган. Ушунун шарттарын сиз да өзүңүз билесиз. Силер мындайда өкмөт башчыңар баш болуп эле бир нерсени айтып коесуңар, 3 жолу эмес, мен 5 жолу болдум. Анан кандай болуп, кандай шарттар менен каттоодон өтүп, кандай шарттар менен добуш бергенибизди дагы жакшы билебиз. Мондой нерсени ачыктан ачык жазып атканы биринчи жолу болуп атат. Мен өткөндө комитетте да сурадым мен силерден. Эмне үчүн ушул жалпы карыздын ичине кирип атабы, же силер түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтам, с вычетом этой суммы будем расплачиваться потом. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча өзүңүз билесиз, сиз да спикер болдуңуз. Кредиттердин баардыгы спикерлер коет. Ошол үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен түшүнбөй атам, мен төө десем бей деп атасың да, айланайын. Мен суроо берип Адахан атам. Кимсанбаевич, мен улууларды урматтайм. Бирок сиз жактан эле баягы кемсинтип кылганыңар жаман. Татиков, сиз эмне деп атасыз, мен түшүнбөй атам. Берге айтышканы келдиңизби сиз? Иә. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча ар бир берген суроого жооп бербейсизби? Сиз мен түшүнбөй атам, эмне деп атасыз сиз? Суроого жооп бергиле. 114 миллион ичинде отурат. 14 миллион 130 миңдин ичинде отурат. Мен ошону сурап атам. Калып калган сумманы Кыргызстан кайра кошо төлөйбү же жокпу деп. Ким жооп бересиңер, жооп бербейсиңер? Сурооңузду кайталап койсоңуз? Мына банк өзүнө алып калып аткан акчаны жалпы карыздын суммасына киреби же кирбейби деп сурап атам. Кирет. Ошол албаган акчаны биз кайра беребизби? Суммасына кирет. Значит, биз албаган акчаны кайра беребиз толугу менен. Шарты боюнча беребиз. Биринчиден ушундай. Жебеген самсага пул төлөйбүз деген маселе бул бир. Экинчиден, Руслан мырза, мен гаишник эмес, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Руслан мырза. Бираз могу жерге келгенде мамлекеттик кызматкердин этикасын кармаңыз. Маалыматты так билбегенден кийин оозго келген нерсени сүйлөбөңүз бул жерде отуруп. Алмаз Акынжанов кайка кетти? Алмаз Акынжанович, айтып койсоңуздар, бул туура эмес минтип келип алып. 5 жолу спикер болобу, 10 жолу болобу, бирчемтес биякта спикер жөнүндө сөз болуп атат. Өзү суроо бергенге жооп бербей. Туура айтасыздар, мен да ошого чакырам. Суроо берилгенден кийин Экинчи мындай жооп бергенге токтоп. Экинчи мында кайталанбайт, урматтуу депутаттар. Депутат суроо берип атат, ошого жооп берип коюңуз, ошол эме. Ана комментарий кылып, анын кереги жок. Биз суроого так жооп беребиз. Анан кээ бир суроолорго азыр Дастан Арсызбекович да маселе койду. Экинчи окуга чейин толугу менен териштирип бардыкты кагаз жүзүнө берип коюңуздар. Рахмат. Ата кредитти колдоп бериңиздер. Гүл Ахматкуловна, микрофон күйүп бергиле. Рахмат Турага. Скажите, пожалуйста, в соответствии с грантовым соглашением у вас 3 миллиона 740 тысяч евро, да? Куда грантовая часть будет использована? Полностью вся сумма будет использована на реконструкцию этого канала. Полностью вся сумма, включая гранты? Да. Да? Она будет четко прописана, да? Вы гарантируете? Есть уже составлена смета, полностью это будет финансирование работ. А смета, она рабочая или уже утвержденная эта смета, или только она рабочая? Проект? Проектная смета документация разделена на 3 лота. 2 лота у нас уже прошли экспертизу, 3 сейчас проходит экспертизу. 3 на какую сумму у вас лот? Сумма будет на 17 миллионов 870 тысяч долларов будет, в общем, евро то есть.
Хорошо, но меня вот именно волнует вопрос грантовый, потому что иногда бывает так, общее кредитное соглашение, а потом, значит, грантовое уходит совершенно в другую сторону. Я прошу мне письменно дать подтверждение всему этому. Спасибо. жарайт. Рахмат. Суроо жооптор бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Атажанов Рысбек Исламовичке сөз берилет. Чоң рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Добуш берүү болот. Аппарат каттоон ачыңыздар. 79 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 62, каршы жок бар 62, катталды 79. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык. Кийинки жумага чейин танапиз.